Сөткел. Құтман күн ардақтуу спорт сүйүүчүлөрү, футбол күйөрмандары, сиздер менен кайрадан Ордолу Ошар Ахматбек Сүйүнбаев атындагы Ошардын борбордук стадионундан футбол беттешин чагылдырып берүүдөбүз. Бүгүн өзгөчө күн, финалдык улуттук лиганын кыздар арасындагы футбол беттештеринин финалдык бөлүгү, тайпалык баскычтындагы акыркы оюндары, демек чемпиондукка бир гана кадам калган. Алдагы сааттарда кызматыңыздарда мен Улукбек Салиоğlu жана кесиптешим Жуманасыр Сапанов Кыргыз Спорт ТВ каналында болмокчубуз. Ош шаарынан сиздерге кыздар арасындагы улуттук лиганын оюндарын чагылдырып берүүдө. Мыкты беттеш, тайпалык баскычтарда буга чейин кыздар 2 күн катарын менен оюн өткөргөн. Бүгүн анын 3-чү күнү. Чындыгында командалар буга чейин бири-бири менен ойноп, беттештерди өткөрүп келишип, өтө бири-биринин оюнун деле көрүп, байкап отуруп, атаандашынын оюнуна даярдыктарды көрө алышты. Андыктан тайпалык баскычтагы 4 команда, Жалал Абад Майлуу суу жергесинен Юность командасы, жана Ысык көлдөн Ысык-Көл командасы, Бишкектен Дюшуша Алга командасы жана Ош шаарынын каганат командалары тайпалык системада бири-бири менен беттештерди өткөрүп келишкен. Жана азыркы эгерде группадагы тайпадагы оюндардагы упайларды санап кетсек, Алга командасы буга чейинки 2 күн өткөн оюнда 2 команданы жеңип, алар Ысык-Көл жана Юность командаларын жеңип, 6 упайды чогултушкан. Жана алар азырынча турнирдин фавориттери жана алдыңкы упайды чогулткан жалгыз команда болуп саналат. Ал эми алардын артында каганат командасы 1 жеңишти багындырышкан жана Юность командасын уткан соң экинчи беттеште Ысык-Көл командасы менен тең чыгуу менен оюнду жыйынтыктаган болчу. Андыктан аларда азырынча 4 упай. 4 упай, бирок аларга чемпиондукка чейин жетишүүгө аз болуп саналат. Демек, алардын бүгүнкү оюну дагы тагыраак Алга командасы менен өтүүчү оюндагы Сейил Абидин кызы дарбазага багытталган сокку жана гол. Эсеп сандары ачылды. Ысык-Көл командасы өзүнүн дарбаза торуна, атаандашынын дарбаза торуна мынтип гол жараткан жана бул соккунун автору Сейил Абидин кызы болду. Жаман эмес, эсеп сандары ачылды. Юность командасы дагы жооп голдорун жарата алабы алдыңкы минуттарда. Кадимки эле чоң футболдогудай 45 минуттан 2 тайм. Бул убакыт командалар үчүн мындан да көбүрөөк голдорду жаратууга жетиштүү. Тимир Токтобаев кайрадан ишкырган жаңырткан борбордук бөлүктөн. Мамтэ эсеп сандары ачылууда. Ардактуу көрүүчүлөр, ошол эле тайпалык системадагы упайларды эсептеп келгенде каганат командасы 2-чи орунда 4 упай чогултуп болгон. Ал эми 3-чү орунда Ысык-Көл командасы.
Алар да бүгін тайпалық системадағы ойындарда екінші орын менен жыйынтыктоону каалап турушат. Эгерде бүгүнкү оюнда ири эсеп менен атаандашын жеңсе, бирок алга жана каганат командалар ортосунда болгон беттеште каганат эмес, алга командасы жеңишти багындыра турган болсо, Ысык Көл автоматтык түрдө экинчи орунга көтөрүлө алат. Ошондуктан Ысык Көл командасы үчүн бүгүн жеңиш аябагандай маанилүү. Алар азырынча жеңишке карай атаандаштардан бир кадам бир гол менен жакыныраак турушууда. Ал эми 4-чү орунда Юность командасы атаандаштар менен өткөргөн 2 оюнда тең жеңил узасын тартып калышкан, бирок ошентсе да аягына чейин күрөшүп, мыкты беттештерге курууга аракет кылып келишүүдө. Анда эмесе, сиздерге ардактуу көрөрмандар, Калыстар тобун бүгүнкү оюндун адилеттүү өтүүсүн камсылган Калыстар тобун тааныштыра турган болсом, башкы калыс бүгүн Тимур Токтобаев, ал өзүнүн командасы менен Азизбек Каныбек уулу жана дагы бир капталгасы Максим Акимов, ошондой эле резервдеги арбитр Нуртилек Батырбеков болгон өзүнүн Калыстар тобунун командасы менен оюн талаасында кызмат көрсөтүшүүдө. Албетте, бүгүнкү оюн алардан дагы айрым бир жайларда көз каранды. Анткени адилеттүүлүк жана чындык алардан көз каранды болгондуктан бүгүн алардын ролу дагы оюн талаасында чоң. Ал эми сөзсүз түрдө командалар курамындагы сиздерге тааныштырып өтөлү, ардактуу көрөрмандар, себеби бул жаш кыздар буюрса келечектеги Кыргызстандын желегин эл аралык майдандарда, эл аралык турнирлерде Кыргызстандын желегин көтөрүүчү жана Кыргызстандын атын дүйнөгө таанытуучу спортчулар. Андыктан алардын аттарын тааныштырсак, Юность командасы бүгүн өз үйүндө ойноп жаткан болуп эсептелинет. Андыктан алардын курамы 18 номерде Эркинай Султанкулова, 12 Александра Гарбаева. Запастагы курамдар менен сиздерге старттык курамды биргеликте тааныштырайын. Анткени кыздар футболунда алмашуулар тез болуп турат. Дамира Дайырбекова 17 номерде, 11 Махабат Дайырбекова, Аксамай Султанкулова 14, Жаңылай Токтоналиева 16, Жамила Дайырбекова 3 номерде, 10 Эленура Аскарбекова, 4 Урынгил Анарбаева, 2 Бермет Абдымаматова, 15 Улара Дүйшебаева, 5 Айдена Мурзаева, 19 Бегмай Чолпонбекова, 7 Клара Сурарова. Бегмай Чолпонбекова басылып айта кетчү нерсе, ал дарбазачы болуп саналат. Юность командасынын дарбазачысы буга чейин бир нече жок. Бегмай Чолпонбекова биринчи турда жарат алып, оюн талаасына ошол бойдон кайта элек. Ал эми анын ордуна түшкөн дарбазачы Дана Канатбекова акыркы оюндарда өзүнүн аягына керемет көрсөтүп, мыкты сейфтерди жасап, командасында өзгөчөлөнүп келген болчу. Ал эми команда капитаны Нурзада Султанова 8 номерде бүгүн оюн талаасында. Юность командасынын курамы дал ушундай болду. Ал эми алардын машыктыруучусу Мамаджанов жана машыктыруучу Абдуллаевтар. Ошол эле учурда албетте атаандаш команда алыскы Ысык Көл жергесинен келген Ысык Көл командасынын курамын тааныштыралы. Ачык көк түстө оюн алып барып жаткан Ысык Көл командасы болуп саналат. Ал эми алардын курамында бүгүн старттык курам менен 11 номерде Айнази Кыргызбекова түшкөн, 10 Селима Калыбекова түшкөн, Медина Рыспекова 8, 15 Самара Калмурзаева, 14 Үмүт Иясова, Кымбат Омурбекова команда капитаны жана старттык курамда түшкөн 6 номерде 17 Айпери Саскеева, 13 Диана Канатбекова, Сейил Абидин кызы 2 номерде жогорудагы голдун жалгыз азыркы оюндагы жалгыз голдун автору Сейил Абидин кызы 2 номерде, Толгонай Алмазбекова 9
жана ошондой эле Жайна Омурбекова дарбазачы 1-номерда. Старттык курамда ушундай болду. Ал эми запастагы ойунчулар дагы биргеликте тааныштыра кетейин. Нурия Бакытова 71-чи дарбазачы менен алмашып калышы мүмкүн. Айжана Бакытова 12-чи, Айдана Бекенова 5-номерда, Халила Токтобаева 4-чү, жана ошондой эле Айдай Курманова 19-чу. Ал эми команда машыктыруучусу Кундуз Далайбек кызы. Дагы бир машыктыруучу команданын экинчи машыктыруучусу деп дагы айтууга болот Замир Иргебаев. Алдын көздөй жеткирүү Медина Рыспекова экинчи кабаттан топту өзүнө алгысы келген. Бирок каршылык көрсөтө алышты атаандаштар капталысынан кошу. Самара Калмырзаева топту алдыңкы бөлүккө карай жүктөп берет. Кубаттуу прессинг Скөл командасынан жаралда. Сейла Бидин кызы атаандаштан топту алуу аракетинде. Топ Скөл командасында калган. Капталысынан кошуп берүү Медина Рыспекова топ менен алдын көздөй узаттат. Кымбат команда капитанынан алган уланткан. Медина Рыспекованын көтөрүп берүүсү экинчи кабатта коргоочулар биринчи болуп топко жетишүүдө. Махабат Айылбекова топту алдыңкы бөлүккө жүктөп берет. Коргоочулардан өткөн бул топ. Аягына чейин күрөшүү зарыл. Юнос командасынын оюнчулары Нурзаза Султанова аягына чейин журкап жетишүүгө аракет кылат, бирок оңойчулук менен гана мынтип коргоочулар топту прессингден чыгарып жиберишти. Бирок басым аягында жогору болду чындыгында. Андыктан жөн гана комбинация менен чабууга карай чыгып кетүү аларда мүмкүн болгон жок. Борбордон Сейла Бидин кызы өткөрүп берген. Медина Рыспекова дээрлик дарбазачы менен бирге бир Айпайдын ичи дарбазага соккусун жолдоо жана гол. Дана Канатбекова жада калса бул топту тосуп чыгарып жиберүүгө өзү алсыз эле, себеби Медина Рыспекова аягандай ага жакын барып бул топту кубаттуу соккусу менен дарбаза төрүнө салып олтурат. Эсеп сандары кайрадан алмашты. Демек, Скөл командасынын коржонунда 2 гол, атаандаштардын дарбаза төрүнө экинчи голун Скөл командасындагы Медина Рыспекова жаратып олтурат. Керемет. Бул учурда жооп гол болобу? Юнос командасынан. Коргонуу бөлүгү. Өнөрөс бузулган. Эркин айыптоо коюлуп берет болуш керек. Анткени өтө талашчу жагдай. Geldi. Он 4-чү номердагы Юнос командасынын оюнчусу Аксамай Султангулова оюн таласында жарат алып калган сыяктуу, өзүнүн башын кабап оюн таласынын четинде дарыгердин көмөгүн алат. Аңгыча Скөл командасы өзүнүн дагы бир чабуулун жаратууга кызыктар болуп турган кези. Апталысынан кошу
Ош шаарында аба ырайы өтө бир футбол ойноо үчүн жагымдуу болуп турган кези, аптаптуу күндүн шооласы нурлары жок, анчейин деле кар жаап суук болгон жок. Андыктан болгону футболканын ичинен бир аз термо кийимди кийип алып ойносо өтө ыңгайлуу шарт болуп турган чагы. Оң бөлүктөн Юность командасынын чабуулу. Өкүнүчтүүсү кечээ күнкү оюнда Юность командасы алганын дарбазасына бир дагы чабуул жасабай оюнду жыйынтыкташкан. Алга командасына бирок ошол эле учурда 1-0 эсебинде жеңишти тарттырып жиберген болчу. Бирок кечээ күнкү оюнга салыштырмалуу бүгүн бир топ эле чабуулдарды жасоого аракеттенип турган чагы алардан бирисинен майнап чыгат деген үмүттөбүз. Медина Рысбекова чабуулга карай чыпырат, атаандашын жазгыруу аракеттери топту көбүрөөк сактап койгон жана борбордук бөлүккө пас, артка кайтаруу. Самара Калмурзаева экинчи кат менен алдына карай жүктөп берген, бирок коргоочулар бул топту баш менен кайтарышууда. Медина Рысбековага топ келип жетүүдө. Оң капталдан кайрадан атка жазгыруу аракеттери. Борборго Кымбат Омурбекованын Сейил Абидин кызына берген пасы. Абидин кызы дарбазага сокку жолдоодон бир аз кечиккен, себеби коргоочулар тезинен коргонуу бөлүгүнө жетишип келишүүдө. Эсеп сандары 2-0 Ысык-Көл командасына. Азырынча бул эсеп айырмачылыгы менен атаандашын багындыруу жетиштүү. Бирок дагы гол жаратуудан тайманбайт болуш керек. Юность командасынын чабуул жаралышы керек. Борбордук бөлүк. Сейил Абидин кызы. Эрежеси бузулду. Айыптоон Юность командасы салган. Өнөктөштөргө жеткирип берүүдө катачылык, апсайт абалы жок. Абидин кызы чабуулга карай чыпырат. 4 коргоочунун арасында өзү жалгыз топко жеткен жана дарбазага сокку жолдоого бир аз ыңгайсыз, сол бутуна ылайыкташтырып токтотуп алган болчу. Бирок өнөктөшкө берилген пас. Толчу номурдагы Ысык-Көл командасынын оюнчусу Тоғызынчы номурда Толгонай Алмазбекова болчу, жогорудагы соккуну аткарган. Талга Самара Калмурзаева, Омурбекова менен артка кайтаруу, борбордук бөлүккө жеткирип берүү аракети. Коргоочулар тарабынан дагы бир ирет кайтарылууда. Кайрадан катталсалган дагы ошол жерден кош Ысык-Көл командасында калууда.
Медина Рысбекова оң қапталдан чабуылға шашып бараткан кезде бір-бірге қарай ұзату. Омурбекова көзге қайтарат. Қорғаушылар топты жоғалтқан. 2-11 кадр санындағы ойыншылардың топтың талашуысы бір ысып көрін. Ойыншысы мықтырақ келген. Алның көздей. Жеткіріп беру. Ойын режесі бұзылды. Уланту мүмкін. Қалсы шықырға жаңартқан жоқ. Қапталдан Юность командасы қайрадан чабуылда. Екінші қабатқа көтеріп беру. Самара Қалмырзаева тиіп шыққан топ. Айпатыншы Қабатта Ербековадан соққы атқарылған. Қорғаушыға демек тиді рикошет болып ойын таласының сыртында шыққан топты бұрышта шығарып беруден азыры Юность командасының ойыншылары қошуат. Стандартты авал Юность командасы үшін алға шыққы. Бұл авалды пайдаланып кету қаншалық алардың қолынан келеді байқайыз. Дайырбекованың көтеріп беруші. Тоғычын күреш. Тарбызатшы өз жайында жана топты өзіне алып алдыңқы бөлікті өнөктөштөрүн күткөн, бирок алды да Сейлабидин кызы 3 коргоочунун арасында болгондуктан ага берүүнөн майнап жок. Андыктан Медина Рысбекова оң капталдан оюнду жүргүзөт. Бір-бірге карай узатуу. Мыкты техника менен Скольдин 17-чи номурдагы ойынчусу Айпери Саскеева ойынды көрсөткөн эле. Капталдан кошу. Бір бөлөк. Кымбат Омурбекова арты көздөй. Самара Қалмырзаеванын тереңге жүктөөсү. Солдан Юность командасы чабуылда эки атандашты жазгырып алуу жана оң бөлүккө таштап берүү өзү сокку жолдосу эмне болор эле. Топ бир аз чабуылдан алыстап кеткен. Аягына чейин бирок күрөш уланат. Борбордук бөлүккө өнөктөштөр жок. Контр чабуыл жаралуу алдында Сейлабидин кызына топ жеткен. Сол бөлүккө жүктөп берүү дагы бир рет. Коргоочулар бул топко каршылык көрсөтүшүүдө. Топ экинчи кабатта. Жазыралова борбордон оң бөлүккө карай Медина Рысбекова топ келип жетүүдө. Кымбат Омурбекова борборго оң канат Рысбекова чабуулга карай кирип барат. Коргоочулар тезден жетишүүдө. Бул топту талаасынын сыртына чыгарып жиберүүгө 5-чи номурдагы Юность командасынын оюнчусу Айдана Мурзаева болду. Омурбекова. Борборго. Жана Айпери. 7-чи номурдагы Айпери Саскееванын тепкен соккусу Дана Канатбекованын колуна түшкөн. Айпери Саскеева бүгүн керемет оюн көрсөтүүдө. Буга чейинки оюнда Скөл командасында бул оюнчунун өзгөчө оюнун көргөн эмес элек. Бирок азыр 2-3 эпизоддордо
токтоткондугу, негизинен эле техникалык мүмкүнчүлүктөрүн байкадык. Ошондогунда керемет оюн көрсөтө алчу оюнчулардан экенин далилдөөдө. Муртан чыгарып берүүгө орун алат. Медина Рысбекованын жер бойлото жорголдо узаткан пасы так эмес. Юность командасы чабууга команда капитаны сол бөлөккө жеткирген. Фатима Эрмаматованын берген пасы дагы дарегине жетпей олтурат. Махабат Дайырбекова оң капталга бир аз дагы көтөрүп бергенде өнөктөшкө өтмөк. Бирок бул топту тосуп чыгарган Саскееванын атаандашка тийгизе тепкен тобу кайрадан өздөрүнүн дарбазасына каршы чабуул жаралып калышы мүмкүн. Кымат Өмүрбекова, Сейил Абидин кызы топко жетип барууда, айпатынчы артта көздөй жазгырып алган. Өнөктөшкө оң канатта мыкты мүмкүнчүлүк бар Айпери Саскеева. Сокку жолдой үч коргоочунун арасында топ Саскееванын колуна тийүүдө. Бул жагдайда өзү дагы тезден колун жашырып ыңгайсыз абалда калган эле. Бирок Тимур Токтопаев анын артында турган башкы калыс бул жагдайды өткөрүп жиберген жок. Башкыргын тезден жаңырткан. Экинчи кабатта. Максим Акимовдун желекчеси анын сол колунан көтөрүлөт. Демек, капталсыздан кошуп берүү Скөл командасы үчүн ыйгарылат. Саскеева пасты узатууда кечигүүдө андыктан мындай шарттан көп келип жеткен эле. Каршы чабуу Юность командасы оң бөлүктөн Самара Калмырзаева кайрадан атаандашын өткөрбөй турган чагы. Матомурбекова сол каптал. Тоочун күрөш. Жолдон. Топту бир аз катуураак чуркаганда жетмек. Эмнегедир үмүттү үзүп койгон эле тоочу Толгонай Алмазбекова. Аяна чейин күрөшүүнү каалаган жок. Балким алдагы минуталарга күчүн сактап калууну каалап турат. Бекерден үчтө коротуунун кереги жок деп өзүнүн ичинде чечим чыгаргандыр. Өнөр ээси кайрадан Юность командасынын оюнчуларына карата 8 номурдагы Нурзада Султанова оюн талаасында жатат. Ага дарыгердин жардамы керек.
Нурзада Султанова ушуну экинчи жолу жараталууда команда капитанын Скөлдүн оюнчулары аябай копол ойношууда. Бул да болсо команданын духун түшүрүү үчүн кадамдардын бириби деген да суроо. Атасынан кош берүү. Ийгиликсиз. Юность. Лаптал. Пас берүүдө катайчылык. Экинчи катта. Батайырбекова. Төшкө. Айыптоо Юность командасы үчүн. Бул аралыктан сокку жолдоо менен дагы эсеп сандарын өзгөртүү мүмкүн, бирок аралык бир топ эле алыс. Топ тарабыбызга жеткенге чейин албетте кубаттуулугун жоготот. Ал тапта Жайна Омурбекова, Скөл командасынын дарбазачысы, ойчулук менен бул топту кайтарат болуш керек. Ооба, айтылгандай Махабат Айырбекованын алыстан жолдогон соккусу дарбазачынын колуна барганга чейин өтө ал топту тосууга ыңгайлуу болуп турган. Жайна Омурбекова бул топту өз колуна алып эле алдыңкы бөлүккө үмүттөштөргө жеткирип берүү аракетинде. Сейла Бидин кызы сол бөлүктөн үмүттөшкө. Атандаштардын арасына кирип барган Айпандын ичи борборлук бөлүк менен жеткирүү аракети өткөн жок. Реф. Нұртілек. Каптадан кошуу. Соскеева топту тартып жүрген Скөл командасынын чабуулу борборлук бөлүктөн өрчүбөй турган кези. Борборлук бөлүк кымбат Омурбекова. Канатка берилген пас өтө так эмес. Жоңгон атандаштын бутуна таштап берилген топ болду. Самира Калмырзаева сол бөлүккө топту кууп жетип гана алган. Айназы Рыспекова да топту кууп жеткен жана оюн талаасында сактап кала алды. Өзү чабуулга карай чыгып барат. Төшкө калтыруу жана
Бұл жағдайда қайдан Борборға ұзатылған пас. Алдыңғы бөлікте Сейла Беденқызы, Айпер Саскеева. Жана дарбазаға ұзатылған соққы Айназик Рысбекова тарабынан. Анықтық жетішкен жоқ. Дарбаздан баштауны Юнастың ойыншылары Кош Солот, Дана Қанатбекова дарбазачы бұл топты ойынға қошу үшін өнөктөштөрүнө ишенип тапшырган. Алдыны көздө жүктөп берүү Медина Рысбекованын бутуна түшүүдө Жанна Чаулы Сколь командасында кайрадан оң капталдан Чалга карай кошулуу. Атындашын жазгыруу аракети кечиккен. Медина Рысбекова арткы бөлүктө өнөктөшүн байкаган жок. Себеби кымбат Омурбекова команда капитаны арттан топ сурап келген эле. Бирок Медина Рысбекова экинчи кабатка көтөрүп берем деген чечимди кабыл алган болчу. Буштан чыгарып берүү эми болсо аткарылат. Буштан узатуу баш менен Саскеева ойнобой турат. Омурбекова оң бөлүккө офсайд абалы жок, оюнду улантуу мүмкүн. Медина Рысбекованын дагы бир киргизип берүү аракеттери коргоочуларга тийип чыккан. Дагы бир стандарттык абал бар. Медина Рысбекованын узатуусу айпадын ичинде топ коргоочулар. Бул топту кайтарууга жетишүүдө Жана Султан Колованын сол бөлүк менен жеткирүүсү. Жалда Юнаст топту сол канаттан Фатима Эрмаматова коштоп бараткан чагы. Бирок аягына чейин күрөш уланбай турат. Жаңадан гана жаралган Чаул Юность командасында өз максатына жетпей жыйыкталууда. Аны көздөй узатуу. Эрмаматова борбордук бөлүк менен атандаштардын бутунда топ. Саскеева оң бөлүк. Кардан Рысбекова. Куаттуу керемет көтөрүп берүү жана баш менен узатылган сокку. Кандай керемет. Медина Рысбекова тарабынан аткарылган. Бирок болгону топтун багыты дарбазага карай уланбаган болчу. Тоо үчүн күрөштөр кардан жүрүүдө, капталсыздан кошуп берүү Сколь командасында. Экинчи кабат менен алдын көздөй жүктүгөн Кымбат Омурбекова топко аракетин көрө албады. Махабат Тайырбекова берген пасы так эмес. Самара Калмырзаева оң бөлүккө. Омурбекова каптал. Айдан Рысбекова атандашка тийип өзү кулаган. Бирок ошентсе да топту капталсызынан кошууда, өзүнө топту иштөөдө. Медина Рысбекова да топ. Артка калып туруу Саскеева. Нашты жазгыруу жана сол бут менен дарбазага узатуу, сокку гол. Айпери Саскеева өтө шашпастан оң буттан сол бутка атандашты жазгырып алып, акырындык менен гана алыскы бурчту таамай эмелеп Намты Сколь командасына 3-чү голду алып келүүдө. Өтө керемет техника, өтө салкынгандуулук менен шашпастан эч кайда шашпай жеңил гана соккусун узатып, Юность командасынын дарбазасына 3-чү голду жаратууда.
Юность 3 голго эмне менен жооп берет болду. Ал көздөй жүктө. Кайрадан Саскеева сол бөлүккө. Айпер Рыспекова солдан чабылда. Жок, Толгонай Алмазбекова болчу, э. Коргоноо бөлүгү. Селима Калбекованын оң бөлүккө. Медина Рыспекова апсайт алдынан чыккан. Тандашка тегизе тегилген сокку кайрадан кыпталсыздан кошуу чабыл. Демек, Скөл командасында токтобой уланып келет. Тылның кошу. Коркучлар кайтарган. Умат Омурбекова. Дагы бир бурчтан чыгарып берүү. Скөл командасында стандарттык кабылдар аягында көп болууда. Скөл командасы үчүн айрыкча болгону азырынча стандарттык кабылдар гол жаратууга жардам тийгизе элек. Бирок ошентсе да 3 голду Скөл командасы жаратып, атандаштан бир толь алдыга узуп кеткен чагы биринчи бөлүктүн өзүндө гана 3-0 эсеби экинчи бөлүккө сөзсүздүрдө таасирин тийгизет. Же Юнос командасы башка маанай менен оюн талаасына чыгып, атандашы 45 мүнөттөн жүрүшүндө жараткан 3 голду кайдалап эсеп сандарын теңдөөгө аракет жасайт. Кандай гана керемет чабуул. Сейил Абидин кызы абада келаткан топту дарбазага багыттаган аракет кылган. Аныктык жетпей турган кезде ал үчүн. Абидин кызы оң бөлүк. Рыспекова. Коргоочулардан мыкты подкат жана бул чабуул кайтарылды. Токтотулду деп айталы, себеби чабуул улана элек. Уланат бурчтан көтөрүп менен. 5-номердагы Айдена Мурзаева атандашын мыкты подкат менен токтотууга аракет кылган. Кайрадан стандарттык кабыл, алдында Медина Рыспекова. Чыгат. Самара Калмурзаевадан сокку. Самара Калмурзаева буга чейин 3-чү гол жаралган учурда запастагы оюнчуларга жана машыктыруучусуна мен 4-чү голду жаратам деген ишарат кылган болчу. Ага акырындап жакындап барууда, бирок бул бурчтан көтөрүп берүүдө жасаган баш менен соккусу дарбазага тамай барган жок. Албетте, анын гол жаратуусуна тилектешпиз, бирок Юнос командасына колдоо көрсөтүп турганыбыз оң. Себеби азырынча өтө бир кооптуу чабуулдарды жарата элек. Сол бөлүккө чыштап берүү. Самара Калмурзаевадан топ өткөн. Султанкулова команда капитаны. Атандашка дагы бир тийгизге тегилген сокку.
чыгып эми гана мүмкүнчүлүк бар Юнос командасы үчүн, бирок топту өз убагында токтотуп кала алган жок Фатима Ермаматова. Бирок Юноста чабууланат. Махабат Дайырбекова да топ сокку жолдоо гана кылган, бирок 4 коргоочу, 5 коргоочу да дагы сага каршылык көрсөтүп аны курчап ороп алышкан болушу. Ал жагдайдан чыгып кете алган жок. Мына алдын көздө кардан жүктөп берүү. Дарбузачынын колунда. Чайна Омурбекова топту колуна алып, алдыңкы бөлүккө жеткирип берүү аракетин көрөт. Биринчи бөлүк үчүн ардактуу көрүүчүлөр 1 минут убакыт кошулуп берилүүдө. Бул убакытта оюнчулар эмнеге жетиши мүмкүн? Ал да байкайбыз. Чабуулда болсо Юность командасы. Жана биринчи бөлүк үчүн Тимур Токтобаевдин ышкырыгы жаңырды. Командалар биринчи бөлүктү 3-0 эсебинде Ысык-Көл командасынын пайдасына чечишти. Алда дагы бир бөлүк бар, ардактуу көрөрмандар. Силерге улуттук кыздар арасында улуттук лиганын финалдык бөлүгүн чагылдырып берүүдөбүз. Бизден алыстабаңыздар. Сейла Бидин кызы Медина Рыспекова, Айпери Саскеевалардын жараткан голдору Ысык-Көл командасынын алдыга 3 эсе айырмачылыгы менен чыгарып кеткен кези, ардактуу көрөрмандар, бүгүн Ош шаарында Ахматбек Сүйүнбаев атындагы оюн талаасында керемет кыздар арасындагы футболдун финалдык бөлүктөрү өтүп жаткан кези, командалар 4 мыкты команда бул бөлүккө чейин чыгып, тайпалык системада өздөрүнө упай жолту менен чемпиондукка карай аракеттерин көрүшүүдө. Азырынча 3-күндүн күндөн алгачкы беттеши Ысык-Көл жана Юность командалары ортосунда болуп жаткан мыкты кесип берүү, кандай керемет кымбат Омурбековадан. Бүгүнкү оюн талаасында Ысык-Көл жана Юность командалары күч сынашып жаткан кези биринчи бөлүк соңуна жеткен. Азыр экинчи бөлүктө кезиге отурабыз. Медина Рыспекова офсайд абалында. Офсайд. Бул жолку чабуул демек ийгиликсиз жыйынтыкталды Ысык-Көл командасында. Бирок Ысык-Көл эсеп сандар боюнча 3-0 эсебинде алда бараткан кези. Керемет тирешүү, керемет беттеш, атандаштар күчүн жашыл майдан үстүндө көрсөтүп жаткан чагы. Сиздердин кызматыңыздарда, урматтуу көрүүчүлөр. Мен Улукбек Салиев уулу, Кыргыз Спорт ТВ каналындабыз. Керемет оюндарды, керемет жашыл майдан үстүндө көрсөтүүдөбүз. Бүгүнкү 3-күндүн алгачкы беттешинде бул эки команда күч сынаша турган болсо, 3-күндүн экинчи беттеши да кызуу жүрүшү күтүлөт. Анткени алга жана каганат командалары, Бишкек менен Ош шаарынын командалары биринчилик үчүн күч сынашат. Себеби эгерде азыр алга командасында 6 упай, эгерде бүгүн дагы жеңишти багыттара турган болсо, ишенимдүү түрдө чемпион деп табылат. Эгерде жок,
Канат командасы тескерисинче жеңе турган болсо, алар да 7 упа менен тайпалык баскычта алдыңкы орунга чыгат. Жана алыс каралыктан сокку Медина Рыспековадан жана гол. Дана Канатбекованын үстүнөн ашырат өткөн соккусу Скөл командасына дагы бир гол алып келүүдө. Эсеп сандары 4-0. 4 эсеп айырмачылыгы бүгүнкү күндө Юность командасына каршы иштөөдө. Медина Рыспекова намтип дубль жасаган, экинчи соккуну да жаратып, экинчи голду да жаратып, бүгүнкү беттештин, бүгүнкү тирешүүнүн мыкты оюнчусуна айланышы мүмкүн. 2 гол, ага чейинки болгон чабуулдарда дагы өзүнүн өтө мыктылыгын көрсөтүп, салымын кошууда. Борбордук бөлүктөн дагы бир ирет башта болуп турат. 5-ши жолу башта болуп турат Юность командасы топту. Анткени 4 дарбазага өткөрүп жиберген гол ага себепчи болууда. Ардактуу көрүүчүлөр, капталысынан кошуп берүү Скөл командасы алууга камынып турган чагы, бирок биз бул кезекте жашыл майдан үстүндөгү инсандарды сиздерге тааныштыралы. Албетте, Калыс Тартоонун сиздердин эсиңиздерге сала кете турган болсок, бүгүн башкы калыс Тимур Токтобаев өзүнүн командасы менен оюн талаасында кызмат көрсөтүшүүдө. Алардын курамы Калыс Тартоонун курамы башкы калыс Тимур Токтобаев, албетте каптал калысы Азизбек Каныбек уулу, дагы бир каптал калысы Максим Акимов. Эми резервдеги арбитр Нортелек Батырбеков. Алдын көздөй жүктөп берүү аткарылган. Баштан өтүү аракети ийгиликсиз болгон. Андыктан Юность командасы чабуулга карай чыгып барат. Алдыңкы бөлүккө жүктөп берүү Жайна Омурбекова дарбазасынан сурулуп чыккан. Албетте коргонуу бөлүгүнө да өз салымын кошууда. Бир гана өзүнүн дарбазасын коргобой, башка позициянын дагы милдетин аткарууда. Жайна Омурбекова азырынча анын дарбаза турунда дагы гол өтө элек. Бүгүнкү беттештин, дал ушул беттештин мыкты оюнчусуна талапкерлер аябагандай көп болуп турганын байкоодобуз. Ошол эле дарбазачы Жайна Омурбекова эгерде бир дагы голду өткөрбөй, аягына чейин 0 эсебин дарбазасында сактап тура турган болсо, бүгүнкү оюндун мыкты оюнчусу деп табылышы мүмкүн. Андан башка дагы Скөл командасында бир нече оюнчунун чабуулда керемет оюндарын көрсөтүп жатканы көп болуудабыз. Юность командасы чабуулга чыгат. Махабат Дайырбекова Айпант Ниче, бирок өнөктөшкө жеткирип берүүдө ийгиликсиз жыйынтыкталган чабуул. Оң бөлүк. Омурбекова команда капитаны кайрадан Медина Рыспековага кошууда. Чабуулдардын дээрлик бардыгы оң бөлүктөн, Скөл командасы оң бөлүктөн жаралууда. Андыктан Медина Рыспековага өзгөчө көңүл буруу зарыл. Эгерде Юность командасынын машыктыруучусу бул жагдайды туура түшүнүп турган болсо, эң күчтүү деп саналган коргоочуну Медина Рыспековага байлап коюшу керек. Албетте, машыктыруучунун өзүнүн оюн тактикасы бар, бирок сол бөлүк Юность командасынын сол бөлүк коргоочулары өтө көп Медина Рыспекованы өткөрүп жиберишүүдө. Кымбат Омурбекова алыс каралыктан сокку, Дана Канатбекова бул ирет өз жайында. Алдына көздөй жүктөп берүү. Самара Калмырзаева биринчи топто токтотулган. Жана контр чабуулга чыгуу мүмкүнчүлүгү бар. Махабат Дайырбекова чабуулда болгон болчу Самара Калмырзаева менен болгон калышуу ага карата оюн эрежеси бузулду. Кандай мүмкүнчүлүк талашууда Юность командасынын оюнчулары? Болгону аларга болмат, жана ийгилик жетпей тургандай.
Эгерде Самара Калмырзаева тууралуу кеп турган болсок, кечээкүнкү оюнда коргонуу бөлүгүндө өтө керемет оюн көрсөткөн жана ал үчүн оюндун мыкты оюнчусу деп да табылган. Андыктан Самара Калмырзаевадан өтүп кетүү оңойго турбайт чындыгында. Бирок ошентсе да чабуулдарды токтотпоо зарыл. Эсеп сандары 4-0 жеткени менен үмүт дагы да болсо бар Юность командасында. Футболдо, спортто ар кандай жагдай жаралып калышы мүмкүн. Аны эске ала турган болсок, Юность дагы атаандашынын дарбазасына өзүнүн голдорун жаратуу менен бирге атаандашын кууп жетүү каалоосу күч болуш керек. Самара Калмырзаева алдын көздөй. Кымбат Омурбекова, команда капитаны Кымбат Омурбекова ошондой эле улуттук курама командасындагы оюнчусу болуп саналат. Чыныгы капитандык маанайда капитандык дем күч берүүнү өз командасына оюндун башынан бери берип келген. Албетте оюнда машыктыруучудан кийин эле капитан болгондуктан оюн талаасында капитандын оюнчуларга болгон ишеними, дем күчү жана колдоосу аба суудай керек. Самара Калмырзаева мына өзүңүздөр көргөндөй коргонуу бөлүгүнө атаандаштардан топту мыкты алып чыккан жана топту чабуулга кошуп берет. Ысык көл командасы чабуулда борбордук бөлүк Саскеева оң бөлүккө жеткирүү аракети Эдина Рысбековага болууда. Бирок Дана Канатбекова өз дарбазасын таштап болсо да бул чабуулду кайтарууга жетишти. Сол бөлүктөн эми болсо чабуул Юность командасына дегич болбой кайра эле Самара Калмырзаева бул топту талаасынын сыртына тээп жиберет. Жогоруда айткандай, бүгүнкү оюндун мыктысын тандоодо кандидаттар, талапкерлер аябагандай көп. Уюштуруу тобу бүгүнкү беттештен мыкты оюнчусун тандоодо бир топ эле кыйналат болушу керек. Уштан көтөрүп берүү. Ичи кабатта. Жана дарбазага сокку, алгачкы сокку катырылган, бирок ал топтогу коргоочулардан кайткан болчу. Оюнда офсайд абалы, бирок Махабат Айбекова офсайд абалынан оюнга киргендиги үчүн каптал калысы өз желекчесин көтөрүп, Азизбек Каныбек уулу өз желекчесин көтөрүп, Юность командасынын чабуулга чыгуудагы аракеттерин жокко чыгарууда. Очень күрөш. Борбордук бөлүк. Артка көздөй узатылган пас. Топту кууп жетүү мүмкүн болгон жок. Бирок ошентсе да Юность командасынын оюнчуларында топ. Артка бөлүккө. Сол каптал. Борборго карата узатуу. Так эмес. Кымбат Омурбекова. Кесип берүү Сейлабидин кызы топту кууп жетүү аракетинде коргоочуга тийип чыккан топ капталсызынан кошуп берүү. Сейлабидин кызы талаасынын сыртына чыгып кетүүдө топту сактап калган жок, бирок ошентсе да капталдан кошуу азыр Ысык көл командасында калышы керек. Анткени коргоочунун тээп чыгарган тобу жок. Топ Сейлабидин кызына тийген экен. Демек, капталдан кошуу Юность командасында болгон. Бирок кайрадан топ Ысык көлдүн оюнчуларына өтүүдө. Колду көздөй Абидин кызы. Омурбекова сокку жолдой жок, өнөктөшкө берген пас. Ылдамыраак, кубаттуураак пас узатылган, андыктан ал топту кууп жетүү мүмкүн болгон жок. Дана Канатбекова топту тезинен алдыңкы бөлүккө жүктөп берет. Ардактуу көрүүчүлөр, экинчи бөлүктө да сөзсүз түрдө командалар курамын сиздерге тааныштырып өтөлү.
Есіңіздерге сала өтөлі. Дал ушул чабуулдан кийин ойын эрежеси бузулду. Бул жерде өтө Үмүт Иязова Скөл командасынын оюнчусу атымдашка карата өтө копол ойногон. Нурзада Султанова дагы бир ирет номиндүү оюн талаасында кулап жатат. Нурзада Султанова ушун менен 4-чү жолу ага карата оюн эрежеси бузулган. Дарыгер жардамга келүүсү зарыл. Өнөктөштөрдө команда капитанын ордунан көтөрүүгө жардам берүүгө аракеттенген. Айыптоо аткарылат. 3-чү номурдагы Юнес командасынын оюнчусу айыптоон Жамила Дайырбекова алдын көздөй жүктөп берүүгө камынып турган кези. Алдын көздөй жүктөп берүү жана Омурбекованын колуна түшкөн топ. Дарбыздан кайра баштоо Барыс Көл командасында. Демек, курам Юнестин оюнчулары 18-чи номурда Эркинай Султангулова, 12-чи Александра Гарбаева, 17-чи Дамира Дайырбекова, 11-чи Махаббат Дайырбекова, Аксамай Султанкулова, 14-чү 16-чы Жаңылай Токтоналиева, 3-чү Жамила Дайырбекова, 10-чү Эленура Аскарбекова, 4-чү Урынгүл Анарбаева, 2-чи Бермет Абдымаматова, 5-чи Улара Дүйшөбаева, 5-чи Айдена Мурзаева, 19-чу дарбазачы Бегимай Чолпонбекова, 7-чи Клара Сурарова, 8-чи команда капитаны Нурзада Султанова, 13-чү Фатима Эрмаматова, 1-чи Дана Канатбекова жана 9-чу Яна Кашметова. Албетте, запастагы оюнчуларды кошкондогу курам болгон. Ал эми команда машыктыруучусу Мамаджанов. Дагы бир машыктыруучу Абдуллаевтар. Юнес командасын бул чемпионаттын жүрүшүндө алып чыгышкан. Юнес командасынын курамы дал ушундай болгон эле. Ардактуу көрүүчүлөр, сиздерге дагы бир мыкты команданын курамын тааныштырайын. Скөл командасынын курамы 19-чу номурда запастагы оюнчу Айдай Курманова, ал эми старттык курамда түшкөн оюнчулар Айназик Распекова, 11-чи номурда 10-чу Селима Калыбекова, дагы бир запастагы оюнчу Халила Токтобаева, кайрадан старттык курам менен Медина Распекова, 8-чи номурда 15-чи Самара Калмурзаева, 14-чү Үмүт Иязова, 6-чы Кымбат Омурбекова команда капитаны, 17-чи Айбире Саскеева, 13-чү Диана Канатбекова, 5-чи запастагы оюнчу Айдана Бекенова, 2-чи Сейил Абидин кызы, 12-чи Айжана Бакытова, 9-чу Толгонай Алмазбекова, 1-чи Жайна Омурбекова дарбазачы жана 71-чи Нурия Бакытова дагы дарбазачы. Медина Распекованын чабуулу Айбире Саскеевага топ түшкөн. Дарбазага сокку жолдоодо катачылык. Топ сол бөлүктө коргоочулар бул топту кайрадан чыгарышууда. Махаббат Дайырбекова офсайд абалында эмес, коргоочулар жарым талаа сызыгынын ичине кирип кетишкен. Юнес командасынын чабуу так эмес пас. Кайрадан Самара Калмурзаева бул топту кайтарууда, коргонууда мыкты ойынды көрсөткөн Скөл командасы өзүнүн дарбазасына чабуулдарды өткөрбөй келет. Айбире Саскеева да, Медина Распекова оң катталдан жазгырып алуу атандашты айпанттын ичине сокку жолдоо гана кылган. 3 коргоочунун арасында албетте аларга туруштук берүү оңойго турган жок. Скөл командасынын 11-чи номурдагы оюнчусу Айназик Распекова да бирок чабуул кайрадан уланат. Атандаштардын арасында Сейил Абидин кызы топту жоготкон.
ойын ережесі бұзылған жоқ, бирок ойын таласында құлап жатқан Айпери Саскеевага дарыгердин азыр жардамы керек. Дарыгер бир убакыттын өзүндө эки команданын оюнчуларына өзүнүн жардамын көрсөтөт. Алар Айпери Саскеева жогорудагы чабуулдалган кагылышууда жаратылган. Ал эми Нурзада Султанова дагы Баченко болгон кагылышууларда болгон жараты кайра козгоду. Айтор дарыгердин тезинен жардамын алып турган кези. Самара Мурзаева топту сол бөлүккө жеткирип берген. Рыспекова, Алмазбекова бул топту сактап кала алган жок. Оюн таласында оюнчулардын алмашуусу алда күтүлөт. Албетте бир топ жоготуудан кийин Хачибекова даштардын арасында ургуучулар бул топта чыгарган. Амурбековадан ашып өткөн топ. Махбат Дайырбекова топту сактап алып оң бөлүккө жеткирет. Жана оңдон чала карай чыгып баруу. Керемет өтүп барууда. Топко жана атаандаштардын арасынан өткөрүп берүү аракети ийгиликсиз. Алмазбекова чабуулга чыгат. Өтө жай кыймылдоолуда. Амурбекова топту кайрадан жоготкон кези. Сол бөлүк. Дайырбековада топ. Махбат Дайырбекова дарбазага сокку. Дарбазачы өз жайында. Чабуул кайрадан уланат. Дагы бир сокку. Дарбазачы оюн таласында кулап жаткан. Махбат Дайырбекова берилген пас. Коргоочулар дагы каршылык көрсөтүп бул топту да талаасызына жөн кадамына түп чыгарып жиберүүдө өтө керемет чабуулду өтө керемет коргону менен кайтарышкан. Юность командасында оюнчулардын алмашуусу жүрөт. 8-номурдагы команда капитаны Нурзада Султанкулованын ордуна 16 номурдагы Юность командасынын 16 номурдагы оюнчусу Жаңылай Токтоналиева оюн талаасына кирди. Капитандын жоктугу билинет бекен. Кене албетте команда капитанынын дем күчү, негизги капитандын оюн талаасында болгондугу оюнчуларга бир аз да болсо ишеним берет эле. Бирок Юность командасы кезектеги минуталарда капитаны жок улантууга аргасыз болуп отурушат. Махбат Дайырбекованын берген пасы дагы бир ирет өз максатына жеткен эмес. Кымбат Амурбекова чабуулда.
борбордон чалга карай кирип бараткан кези жана Сейил Абидин кызына жеткирип берилген пас эки коргоочунун арасында. Абидин кызы топту кардан кууп жете алган. Капталдан чалга карай кирип баруу оюн эрежеси бузулду бул ирет. Абидин кызына карата 7 номердагы Клара Сурарова тарабынан. Я хотел, чтобы вас увидели тренера и так далее, а вы не хотите себя показывать. Вот тогда отдыхайте. Oyun таласында oyuncuların алмашуусу жүрөт. Андан соң гана бул айыптоо демек Ысыкөл командасы аткарат. Алдында Медина Рыспекова. Айып топту Медина Рыспекова көтөрүп берген. Дана Канатбекова бул топту кайтарууда. Муштан чыгарып берүү. Кайрадан калууда Ысыкөл командасынын oyuncularында. Тогузунчу номердагы Ысыкөлдүн oyuncusu Толганы Алмазбекованын ордуна 4-чү Халила Токтобаева oyun таласына кирди. Дагы бир чабуул Самара Калмурзаева дарбазага жасаган соккусу жана эсеп сандары кайрадан алмашкан. Ооба, Самара Калмурзаева буга чейин гол жаратам деген ишаратын маштыруучуга айтып кеткен эле. Ал сөзүнө туруп, мынтип 5-чи голду Ысыкөл командасынын пайдасына жазууда. Баш менен сүзгөн сокку коргоочулар тарабынан кайтарылган. Бирок кайрадан анын бутуна келип түшкөн топту Самара Калмурзаева дарбаза торуна жасап коюлууда. Бул учурда Дана Канатбекова тилекке каршы жараты менен oyun таласында кулап жатат. Ушуну менен ЮНЕС командасынын 2-чи дарбазасы да жараты менен oyun таласында жаткан кези. Буга чейин эң алгачкы беттеште биринчи айлантманын эң алгачкы оюнунда Бегмай Чолпонбекова да жарат менен oyun таласын таштап кеткен эле. Бакта жарыша улантылат Дана Канатбекова, бирок Дана Канатбековага дагы алмашуу керек. Дана Канатбекова Бегмай Чолпонбекова менен кайрадан oyun таласында алмашууда. Дарбазаны алмаштырат. Дагы бир oyuncularынын алмашуусу 18-чи номердагы Эркинай Султанкулованын ордуна 2-чи номердагы Бирмет Абдымаматова oyun таласына кирүүдө. Беш нөл эсеби алдыда Ысыкөл командасы. Капта Самара Калмурзаева кайрадан топту алдыңкы бөлүккө. Апсайт абалы. Апсайт абалы Самара Калмурзаева каптабы калсын. Күткөн аягына чейин кирикчесин көтөрүүсүн. Оң бөлүк Медина Рыспекова Мыстардын арасына кирип барууда. Дагы бир рет ашып өткөн. Дарбазачы Чайна Омурбекова дарбазадан сорулуп чыгып, өтө салкын кандуулук менен көчкө пас узаткан эле. Эгерде мындай шартта топту жоготкондо дарбазасына гол өткөрүп жиберип алуусу мүмкүн болчу.
Oyun rejesi bozuldu. Хорошо, поставь. И головой отдавай, занимай. Юность командасынан айыптығы Айдена Мұрзаева қуаттуу киргизип берүүнү аткарган. Коргоочулар бул топту баш менен чыгарышууда. Чабууланат бирок. Абидин кызы карандаштардын бурчосунда калууда. Амурбекова оңоптал. Отдай кому-нибудь Мака. Удар, отдай стоит. Рукава, прямо 3 человека, секунду. Оюндун 29-мүнутасынан жүрүп жаткан кезде эсеп сандары экинчи бөлүктүн албетте 28-мүнутасынан жүрүп жаткан кезде эсеп сандары 5-0. Бул убакыт албетте 5 гол жаратууга мүмкүнчүлүк берди. Бирок Юность командасы да бул турнирде азырынча жалгыз гана гол менен токтоп чектелип турган кези болгону биринчи беттеште атаандаштын дарбаза 1 гол жаратылган. Каганат командасынын дарбазасына 1 гол жараткан болчу Махабат Тайырбекова. Андан бери өткөн беттештерде эсеп сандарына өз голдорун жаза албай келишүүдө. Мыкты кесип берүү Медина Рысбековадан топко биринчи болуп атаандаштар жетип барган. Капталсынын кошуп берүүнү алат. Орбекованын көтөрүшү Сейлабидин кызы Айпан Ниче. Коргоочулар бул чабуулду кайтара алды. Бирок Капталдан кошуу менен кайрадан уланып жаткан кези Ысык-Көл командасынын чабуулу. Алыскы бөлүктөн дарбазага сокку жана рикошет. Жок. Сейф бул топту чыгарган менен Юность командасынын оюнчусу. Бирок андан чыккан топту тезинен дарбазага багыттап кое алган. Дарбазага гол жаратып кое алган. Ким 10-чу 4-чү номурдагы демек 4-чү номурдагы оюнчу Ысык-Көл командасынын Халила Токтобаева болгон. Жаңгана оюн таласына кирген Халила Токтобаева мынтип эсеп сандарынын 6-га жетүүсүнө себепчи болууда. 6-0. Өтө чоң айырмачылык. Ысык-Көл командасы токтотогу. Дагы да голдорду жарата бере атаандашка дагы мүмкүнчүлүк берип койгон оң болмок. Бирок Ысык-Көл андай кадамга барбайт сыяктуу. Капталдан кошуу Юностьта. Чайна Умурбекова. Көздөй. Кайрадан Умурбекованын колуна түшкөн топ. Мурзаева, оң бөлүк. Рысбекова.
Аскеева. Рысбековага жана Рысбековадан киргизип берүү бир аз кубаттуу. Ал үчүн жада калса өнөктөштөр ага ыраазычылыгын да билдиришүүдө. Мындай киргизип берүүнү аткаргандыгы үчүн. Коргоочулар бул топту чыгарат, талаасынын сыртына. Oyunun ekинчи бөлүгүнүн бүтөрүнө дагы 10 минуттан ашык убакыт бар. Юнойс командасы гол жаратат деген үмүттөбүз. Oyun эрежеси бузулган. Бул рет экинчи кат менен бүттүм. Медина Рысбекова кайрадан сол бөлүктөн чабуулга чыгып бараткан учурда кулаган. Дай пас, разыграйте там, а! Дай Кларе! Кларе дай! Кларе дай! Сурарова да катачылык. Айпирес Аскеева оң бөлүккө. Рысбекованын көтөрүп берүүсү да бир жолу. Солго узатылган пас. Алдыңкы бөлүк. Медина Рысбекованын көтөрүп берүүсү борборго карай Сейлабидин кызы топту артка кайтырган Айпирес Аскеева. Аташтар жазгырып алуу. Дал ушундай ыкма менен ал өзүнүн пайдасына гол алып келген эле. Дарбазачы менен болгон кагылышуу Айпирес Аскеева менен Бегмай Чолпонбекованын болгон кагылышуусу. Дарыгер кайрадан оюн талаасына түшүү зарыл. Оюн талаасында эми болсо Скөл командасынын оюнчулары алмашат. 10 номердагы оң канат коргоочусу Скөлдүн оң канат коргоочусу Селима Калыбекова өз ордун 5-катар сандагы оюнчу Айдана Бекеновага бошотуп берет. Мака, замена, Мака, вратарь! Скорой! Бегмай Чолпонбекова дагы бир жараат менен Тилекке каршы алмашууда жаңгана оюн талаасына түшкөн болчу. Анан Канатбекова менен алмашкан соң ага дагы каршы копол оюн болгон. Андыктан
Дарбазачы менен болгон алмашуу. Махабат Айырбекова демек дарбазачылык милдетти аткаруу үчүн футболчу болгонуна карабастан дарбазачылык милдетти аткарууда. Махабат Айырбекова буга чейин оюн талаасында чагылчу милдетин аткарып келген эле. Эми Бегмай Чолпонбекованын ордуна дагы милдетин аткарып дарбазаны коргойт. Бегмай Чолпонбекова бул турнирде Алматы эч эле келишпеди. Себеби биринчи болгон беттеште дагы убакыттын тең жарымында жарааты менен оюн талаасынын сыртына чыгып кеткен. Азырда жаңган оюн талаасына түшкөнүнө карабастан дагы бир жараат менен талаасынын четинде дарыгердин көмөгүн алып жаткан кезде Скөл командасынын дарбазачылары ордуларын алмаштырды. Жайна Омурбекова Нурия Бакытовага өзүн сынап көрүүсүнө мүмкүнчүлүк берип, өз жайын Нурия Бакытовага бошотуп берүүдө. Медина Распекова кайрадан топ менен экинчи кабат менен солго карай жүктөө. Омурбекова арта көздөй кайтарууда. Сол бөлүк. Бекенова солдон чалга карай чыгып барат. Борборго узатылган пас. Кайрадан Борборго Айпира Саскеевада топ. Оң бөлүк. Медина Распековага берилген пас. Распекова кайрадан Борборго чейин кирип барат. Айпира Саскеевага узатуу так эмес. Коргоочулар бул топту кайтарган. Бирок ошентсе да чабуул Скөл командасына уланып жаткан кезде дарбазага узатуу. Махабат Айырбекова дарбазасынан сорулуп чыгат. Кымбат Омурбекова мүртөштөгү узатылган бул паста. Топ арткы бөлүктө. Скөл командасынын оюнчулары коргонуу бөлүгүндө топту көзөмөлгө алууга аракеттенип, прессингден комбинация пастын жардамы менен чыгып кетүүгө жетишкен. Кымбат Омурбекова топ менен арка кайтаруу, кайтарылган пас. Борбордон Скөлдүн чабуулу кайрадан уланат. Сейил Абидин кызына узатуу так эмес. Скөл каталдан кошууда. Ниязованын солго узатуусу Бекенова. Жок, Халила Токтобаева, кечиресиздер. Мына эми Распекова офсайд абалы оюн талаасында. Дагы бир оюнчулардын алмашуусу жүрөт. Он биринчи номурдагы Айназик Распекова өз ордун 19-чу Айдай Курмановага бошот берген кезде. Албетте, бүгүнкү чемпионатта оюнчулар баары өздөрүн көрсөтүш керек оюн талаасында. Себеби кыздар арасындагы улуттук права команданын баштоосу Нимача Закиров да бүгүн оюн талаасында аларды көрүп, байкап, улуттук права командага чакыруу максатында алардын оюнуна көз салып турган кези. Андыктан машыктыруучулар ар бир оюнчуга мүмкүнчүлүк берип, аларды оюн талаасынан чеберчилигин көрсөтүүсүнө шарт түзүшү керек. Ошондой да адамдар болууда. Бир нече оюнчулардын алмашуусу жүрдү. Андыктан улуттук курама команданын курамында ар бир оюнчунун ойноп калуусуна тилектешпиз болгону
ойында өздөрүн көрсөтүүдөн чарчабашы керек. Экинчи бөлүктүн да бүтөрүнө саналуу гана минуттар калган. Селябидин кызы офсайд абалында. Сол бөлүк Юнес командасынын жабылуу. Оңго сол канат. Точун күрөш Сурарова. Клара Сурарова аяғына чейин күрөшкөн жана бул топту таластын сыртына тээп жетишти. Сол бөлүк. Oyun таласында дагы бир оюнчулардын алмашуусу жүрөт. ССКР командасынын 8-чи катар сандагы оюнчусу Медина Рыспекованын ордуна 12-чи номурдагы Айжана Бакытова oyun таласына кирет. Чындыгында Медина Рыспекова бүгүн өзүнө жүктөлгөн милдеттин баарын так жана керемет аткарды. 2 гол жана бир нече пастардын, чабуулдардын жарасууна себепчи болду. Анын оюнуна өзгөчө алкыштарды билдиребиз. Эми осо Айжан Бакытова да өзүн oyun таласында сынап көрүшү керек. Сол бөлүк. Самара Калмырзаева. Жана Тимур Токтобаевдин ишкырыгы жаңырды. ССКР командасы демек тайпалык системадагы өткөргөн акыркы оюнунда ири эсеп 6-0 эсеби менен бүгүнкү оюнду ийгиликтүү жыйынтыкта олтурат. Ал эми Юность командасы ушу менен тайпалык системада упайсыз бул турнирди жыйынтыктоодо. Юность командасына кийинки ачык чемпионат турнирлерде кубок оюндарында ийгилик каалайбыз. Ал эми ССКР командасынын бүгүнкү жеңиши менен чын дилибизден куттуктайбыз. Ошондой эле Кыргыз Спорт ТВ каналы алдыда дагы бир керемет оюндун сиздерге тартуулайт. Каганат жана Алга командалары турнирдин чемпиондугу үчүн оюнду өткөрүшөт. Анан керемет жеңиштүү майрамдоо ардактуу көрүүчүлөр, финалга тете финал оюн десек деле болот. Каганат менен Алганын оюнунан көрүшкөнчө.